жанага жашынып алып булар автомат менен алат деп ойлойт да гражданский. Анан ошол жагы эле тосуп болсо эсептеп чыгып көрүп анан аларды бул жерге жашырсаңар болбойт деп жылдырып жүрдү балдарчы. Тажикстан Республикасында маалыматтарды вообще чыгарышпайт. Таяк жейби же неме болобу, утулуп калабы, утулбай калабы чыгарышпайт. Анан бизде ушундайлар көп, жана блогер же бул телеканал дейби баягы эл эле тартып алып эле анан айтып берип койгула эмне болуп калып ушундай неме кыла беришет да. Даже bir ay mümkün diyeceğimdir, ayrı ile bağlı çataştırılır kalıp şunda mesela olçuğu da taz nemeli sana ne olsun adamlar komentarlar жазып эки тараптан көндүч ушундай нерсени биринчи тыйыш керек да. Иш-чаранын негизги максаты бул биздин Ысык-Көл облустук ички иштер башкармаларынын жаш кызматкерлерине патриоттук сезимин жогорулатуу. Ошол себептен бүгүн Алам эс алуу жайында ички аскерлер, кызматкерлер эс алып жатышат. Биринчилерден болуп чек арада турган Габалной деген водозабордо кызмат өтөш, ошо жанжал чыкканда биринчилерден ошол кызматкерлер туруштук берген да. Ошол кызматкерлер бүгүн ушу биздин облустун аймагында эс алып атышат. Ошолор менен жолугуштуруп биздин кызматкерлер менен кеңири маектешип, өзүлөрүнүн ой пикирлерин айтып берди биздин кызматкерлерге. Жакшы акыл масаттарын айтып беришти. Мен терең ишенимдемин биздин кызматкерлер туура тыянак чыгарып, ушул акыл масаттардан кийин келечекте өз кызматын ушу ички аскерлер кызматкерлерине өтөп беришет.